деген пландар барбы азыркы учурда? Жылдын башынан эле баягы ырларды жаздыруу менен баштадык. Апа тууралуу ырларды жаздырып баштадык. Ошо менин бир группалашым бар. Бектен деген ошолордун алтын апакем деген ырлар. Ошолорду жаздырып атабыз буюрса. Анан ага чейин болсо баягы тойлордо кызмат кылат эмеспиз. Анан ошо жардын ордуна эле 2 жашка тилек деген ырды жаздырып бүттүм. Буюрса Чыңгыз Торлубековдуку. Анан баягы бардыгы эле жар болот. Анан жар айтканда ар бир эле 2 жашты жүгүнтөбүз го. Жүгүнткөндө ошо бата катары кетет, элдер алкаш керек да. Анан биз жар дегенде элдер колча эле туруп калат да. Ошондуктан мынтип тилейли деп бүтөт да сөздөрү. Анан ошондо баягы элдер алкап турсун, макул тилейли деп иштеринен кошо тилек кылып турсун деген ниетте. Азыркы учурда баягы ырдап интернет айдыңында эле көрүп жүрбөсөк, мындай чоң сахнада клип тартырып, наркы берип коюп жүргөнүздү көрө элекпиз да. Чоң сахнага чыгам деген пландар барбы? Мисалы үчүн продюсер болуп жүргөн сизге ушундай? Баягы ал нерсе баягы балалык чакта эле ойгонгон кыялдар болчу, тилектер болчу, бирок тилекке каршы мен өзүм башка сферада, башка тармакта окуп калдым. Ал жерден убактымда болгон жок. Анан кийинчерээк баягы ийгилик нердегече жок деп Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетине тапшырып окуп жаткан учуруп баягы эрдик кылсаң сүрө кыл деп баягы профессионалдык деңгээлде чыгайын депчи. Анан ошол былтыртан бери окуп баягы атаандаштарды көрүп дегендей анан чыгармачылык адамдар менен аралашкандан кийин кошо аракет кылат экенсиң. Буюрса бул жылы аябай чоң пландарды коюп атам. Мен үчүн балким чоң план болсо керек клип тартыруу дегенчи. Анткени баягы кыныгын алып көнгөн эмесмин, балким биринчисин тарткандан кийин экинчиси, үчүнчүсү болуп балким кетет деген ойдомун да. Колдоо көрсөткөн адамдар барбы сизге? Мисалы үчүн интернеттен көрүп жакшы ырдайт экенсиң, мен сага бир продюсер болуп берейин, колдоо көрсөтүп берейин деген адамдар барбы? Бардыгы эле мындай ар жак бер жактан көрүп калгандар аябай сонун жардам берели, колдомуктан алалы дейт, бирок баягы оозу менен ора курган иштеп кыйратпайт деген сөз бар го. Анын сыңарындай эле же мен балким требовать этип барбаганым үчүн балким ошол жерде сөз боюнча эле калып кетет болуш керек. Ан үчүн дагы мындай башкача адамдар керек окшойт да, мындай тыкылдатып, зыкылдатып айтып, байке ушинтпедиңиз беле, болбосо эже кана депчи антпейм да. Баягы өзүмдүн мындай курнамыз деген сөз бар го. Мен өзүм жетем деп эле ушул убакка келип калдык. Анан баягы спонсор деп калбадыкпы? Мындай баягы жаңы таанылып, видеосун алынып, жүзү элге көрүнүп калган учурда баягы чиновниктер мен сага колдоо көрсөтөйүн, сен мага мындай жакын мамиледе бололу деген сунуштар түшөт деп айтып калышат да. Сизде ошондой жагдай болгонбу? Андай жагдай эбак эле болгон. Ал учурда тем более мен бир 17-18 жашар жаңы шаарга келип окууга тапшырып студент болуп жүргөн кез болчу. Анан ошол учурда балким мындай билим ала элек чагымда баягы мен өтө кыйынмын, мен өтө жакшы ырдайм деп мындай ушунчалык бир дем күч менен, жалын менен келген учурум болчу да. Аябай шаңкылдап сонун ырдачумун да. Анан ошол учурда баягы ошо сиз айткан тырмакчанын ичиндеги чоңдордун баягы жакшылыктарына көп барчумун да. Ошол учурда барганың менен жакшы акча аласың, жакшы жерге барасың, бирок баары бир мындай көз артып, мындай тем более жаш кыз болсо мындай жаман мамиледе мындай кандай десем түшүндүрө албай атам да. Ошондой болгон. Ошондон кийин мындай коркуу сезими пайда болгон. Аябай мындай көзүм ачыла элек кез болчу да. Анан ошондон кийин мындай бир аз абайлап жүрүп калгам да. Анан сиз айткандай андай сунуштар болсо мен дайыма баш тартам да. Эгер баш тартпаганда балким мындай аябай өзүмдүн үйүмдө жашап, өзүмдүн унаамды айдап, балким аябай популярдуу болуп кетмекмин, балким конкурстарга катышып, тияка катышып кетмекмин да. Ошондой нерсеге макул болбогондугум үчүн балким мен азыр ушул бойдон эле жүрөм деп ойлойм да. Клип тартырып, ыр жаздырып, радиолорго, телевизорго берип атасызбы азыркы учурда? Менин ырларым, уже жаздырган ырларымдын саны 40 чамалап калды. Бирок ошол мен мындай тыйын тыпыр болуп калса эле дароо эле ыр жаздырганга салчумун да. Анан мындай
кээ бир чоң ырчылардан сурасам, чоң эмес, мен курактуу, бирок мындай аты чыгып калган ырчылар канчырым бар десе, 1 же 2 же ашып кетсе 3 ыр бар экен да, бирок аябай популярдуу да ошол ырч. Анан мен кечирээк ойлонуп калдым. Болду, мындан кийин ыр жаздырганын токтотом, ушуну эле раскрутка айлантамын деп максат койгом, бирок болбой эле кайра 8-мартка карата апа жөн ыр жаздырып коеюн деп кайра эле баягы ыр жаздырып атам да. Анан радиолордон аябай жакшы кетет, бирок клип жок болгондуктан көп элге сиңбей, жүзүм да таанылбай жүрөт да. Клип жок болгондон атпайсызбы? Кандай бир эме жок, каражат жокпу, кандай? Былтыр аябай көп жолу аракет кылгам, көп жолу болгон 3-4 жолу чыгынып, мына бияктан тартабыз, тияктан тартабыз деп аябай мындай план койгонбуз, бирок эмнегедир эле ошол учурда андан маанилүүрөөк иштер чыгып калып эле кетип калып, мындай болбой калды да. Анан каражат деле бар. Анан мындай аз эле каражатка деле тарттырып койсо болот экен. Анан мен эмнегедир эле намыстанып эле коюп тартканга жараша мындай аябай мындай даңк этирип, мындай аябай сонун тартамын деп ойлоп жүргөм да. Ал оюмдан чөтө баш тартып атат окшойм. Мындай клиптерди карап отурсаң, бири-бирине эле окшош сценарийлер, окшош мындай жакшы үйдү алып, же болбосо жакшы ушундай жерге келип эле тартышат экен. Буюрса ошону менен мындай болгон ырыма быйыл клип тартып салайын деп атам. Баягы акчаң болсо, жаналасың, жылдыз болуп атат да, дешет да. Кандай ойлойсуз? Балким сиздин жаналып башыңызга бир каражат бир эме берип аткандыр, тоскоолдук. Ошол деле болсо болот. Мисалы, мен өзүм жалгыз бой болгондуктан мындай, кандай десем, үйдөгүлөргө жардам берип, анан өзүмдү өзүм каржылап, анан ошол эле форма, ошол эле жаткан жерим, ичкен жегеним, анан мындай колдо жок да, чындыгындачы. Ооба, албетте ал роль ойнойт экен. Себеп дегенде ырыңды мына тандап эле анан акынга барасың, ал сурайт. Анан обончуга барасың, ал өзүң чыгара коеюн десең деле болот, анан бирок баары бир мындай профессионалдык деңгээлде чыгам десең, чыныгы кесипкөйлөргө барышың керек. Анан аранжировка деген бар, ага бересиң. Эң эле жок дегенде бир $200 бересиң. Анан ага голос түшүрүш керек, ага бересиң. 2000 сомго түшүргөн голос менен бир $300 түшкөн голостун айырмасы аябай чоң да, сапаты жагынанчы. Анан мисалы канчалык көп акча берсең, алар деле көңүлдөнүп, муун актайын, ушул адал болсун депчи ушинтип аракет кылышат. Анан аз акча берсең, ошол эле убакыт алат баягы жасашчы. Ошондуктан анан ага форма, анан клип бүт эле акча. Анан бир радиого алып барасың, мисалы эксклюзив кылып берейин десең, 7000 сом же 10.000 сом бир жума, мындай анда ченелген нерселер болот да. Анан чындыгында акча керек. Мен мурун ойлочумун, таланты болсо эле баа чыгып кетет экен депчи. Ойлорго ырдайбыз деп атпайсызбы? Анан концерттерге да чакыруу болот, тойдон сырткары. Концерттерге эгерде ошол мисалы бирөөнүн чыгармачылык кечеси болсо, балким ошол сенин репертуарыңда ошонун бар болсо, барабыз. Анан көбүнчө баягы комуз менен ырдагандар, инструмент менен ырдагандар живой концерттерге катышат. Ошол учурда барабыз. Анан баягы көп эле элдик ырчылар ушундай калып кетет да, раскрутка болбой элечи. Ал концерт мисалы теледен бир эле жолу берилет. Ашып кетсе кайталанып калганда 2 жолу берилет, калып калат. А эгер клип болсо, ошол кайра берилип атып, бар кайсы адам таанымал болмок да. Азыр маебиздин акырында ошол элдик ырлардан улансак да. Элдик ырларданбы? Мындайлар ырлардан да койбойбу? Мейли, анда сизге жаккан чыгаруу. Ошол эле биздин залкарыбыз өтүп кеткен Нурак Абдырахманов, белгилүү комузчу, оюнчу, ошол атабыздын жашынакай лирикалык сага деген ыры бар, ошону aytkан.
Tapmadım seni, görmedim seni. Üçün nur çaçkın gelir asmanda gündey. Özüm üçün ırcazlım gelir çarçonu bilmey. Karap karap karegim dalı bizdesem da ündüydüdüm tapmadım seni, görmedim seni. Gölde asmanda uçsam aylarım çildi. Sendin candan göz artatlıktır, hiç tınçlık vermey. İşin canım mamayla canım kim bolsa da çın barkındı bil almaz mendey, suy almaz mendey. İşin canım mamayla canım kim bolsa da çın barkındı bil almaz mendey, suy almaz mendey. Ümitlin ödüm tapmadım sendey, görmedim sendey. Rahmat çok. Bize gelip gelip bayağı da insanların açlık bildiririz. İşinize ilgili göttüğün, şanlıcında şurada göttüğün büyükleri bağdırınız. Sizge ilgili. Çok rahmat sizlerge de.